териштирип анан сот акыйкат чечимин чыгарат. Эми бул жерде бийлик буга киришиш керек эмес. Только буга чейинки президенттердин баардыгы бийликке киришкен, сот чечимин бурмаланып келген. Мен ойлойм бул президент бийлик соттун чечимине эч кандай таасир бериш керек эмес. Өзүңүздү тааныштырып бересизби? Мен Осмондун агалары болом, Артыкбай Осмон, Жумагулов Саттымбай Куданазарович и Кыздыран коомунун жетекчиси. Биздин айында Кыздыран коомунун жетекчиси. Агай айтсаңыз, мына буга чейин бийлик аралашып келген да, анан азыр эми ушул сотко, ТЭЦ боюнча сотко бийликтин аралашканын сезип атасызбы? Аралашыш керек эмес. Бул эми мисалы билбейм, может таасир берип аткандыр, но эгерде таасир берип атса, анда бул туура эмес. Анда берки буга чейинки бийликтердин айырмасы жок болуп калат. Сот чечими акыйкат болуш керек. Анан жанагы сиз гезиттегин айтып кетпедиңизби? Ошол гезитте деген кайсы жылы ТЭЦ боюнча документтер даярдалып баштаганда, анан Артыкбаевдин келген жылы кайсы экенин айтып бересизби? Керектүү документтердин баары даярдалгандан кийин келген. Мен анын датасын караган жокмун бул жер боюнча. Бүт документ даярдалгандан кийин келген. Ал эми ага чейинки подготовительный процесстеринде, решающий моменттеринде Артыкбаевдин колу жок экен. Мына газета боюнча, адвокаттардын далилдери боюнча. Раз колу жок болгондон кийин факт, ал постфакт болуп калат. Артыкбаев келгенге чейин даярдалган. Мунун ага эч кандай тиешеси таасири жок. Мен ойлойм сотко деле түшүнүктүү да. Ошого карата ал маселени ошондой чечилиш керек. Рахмат.